Кыргызстандын залкаруулуу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов негизинен кыргыз жана орус тилдеринде жазган. Анын чыгармалары 150 тилге которулган. Ал өзүнүн чыгармасынан гуманизм жана бүткүлдүү жандууларга улуу сүйүү жөнүндө өзүнүн идеяларын камтыган. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусуна караштуу Кара Бура районунун Шекер айылында депрессияга туш болгон мамлекеттик ишмердин үй бүлөсүндө туулган. Ал 1946 жылы Жамбыл шаарындагы Зоо ветеринардык техникумду, 1953 жылы Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун окуучусу болгон. Согуш жылдары Шекер айылынын айылдык кеңештин катчысы, Рейфин бөлүмүнүн агенти. 1953-56 жылдары Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун эксперименттик фермасынын зоотехник. 1958-60 жылдары Литературный Киргизстан журналынын редактору. 1960-1965 жылдары Правда гезитинин өз кабарчысы. 1965-86 жылдары Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы. 1988-90 жылдары Иностранная литература журналынын башкы редактору. СССРдин президентинин кеңешчиси. 1991 жылдан элчилик кызматы. Кыргызстандын Бельгия мамлекетине элчи болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталат. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Тезюда» деген ат менен 1952 жылы Киргизстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Литературная газета, Новый мир, Литературный Киргизстан журналдарынын редакология мүчөсү болгон. 1956 жылдан тарта СССРдин жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармачылыгы кыргыз адабиятынын эл аралык деңгээлде көтөрүлүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары күмүш өлкөлөрдүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Алгачкы аңгемелери 1952 жылы орус тилинде «Комсомолец Киргизии» газетасы жана Киргизстан альманахында жарыяланат. Ал ошол эле кезде Катаевдин «Полктун уулу» повестин, Бубаневдин «Ак кайын» романын которот, бирок алар басылган эмес. Андан кийин «Ак жаан», «Туңку суга», «Асма көпүрө» аттуу кыргызча жазылган аңгемелер жарыяланат. Анын чыгармачылык иштиндеги бурулушу 50 жылдардын ортосунда болот. Бул жылдары бетпе-бет повесттери, Жамиля повесттери кыргызча жана орусча жарыкка чыгат. Адам мүнөзүнүн психологиясы ачууда бетпе-бет повести кыргыз прозасынын жаңылык катары кирет. Обон Жамиля повести кыргыз идеялык эстетикалык проблематикасы жана ага шайма-шай келген көркөмдүк сапаты менен кыргыз совет адабиятындагы нукура жаңычыл чыгарма болуп, бат эле көп тилдерге которулат. Жамиля өнүп өсүп калган кыргыз прозасынын жаңы сапатка жетишет. Өркүнүп өскөн адабияттар деңгээлине көтөрүлгөн дүйнөгө маалым кылат. Айтматовдун «Ак кеме» аттуу повести жазуучунун чыгармачылыгында бөтөнчө маани ээ. Повестте балык болуп суга агып кеткен баланын образы күлүк шумдугу, жоктугу, ак пейилдүүлүгү менен айырмаланып, адам ар кандай бузукулукка, арамдыкка, зомбулукка каршы күчтүү күрөшүүгө чакырат. «Ак кеме» түзүлүшү боюнча татаал, кабат-кабат мазмунда көп проблемалардан турган чыгарма. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият үчүн эле эмес, улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө да өзүнүн зор таасирин тийгизди. Анын чыгармаларынын негизинде музыкада чакан обондордон тартып симфонияга чейин жазылды. Көркөм сүрөт искусствосунда ондогон, жүздөгөн эмгектер жаралды. Театр, спектакль, кинофильмдер коюлду. ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары көп басылган классиктердин бири.
Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, бир нече ирет чоң тираж менен 1998-жылы кайталанып басылган. Айтматовду таануу деген илимий атайын дүйнөлүк адабий процесс кеңири колдонулду. 1989-жылы Бишкекте эл аралык Айтматов клубу түзүлгөн. Анын кыргызстандык жана чет өлкөлүк мүчөлөрү, белгилүү илимпоздор, журналисттер, адистер жана башка. Клубдун жобосу, секциялары адабият, көркөм, өнөр жана маданият жагындагы эл аралык сыйлыгы бар. 1992-жылы Бишкекте коомдук Айтматов таануу институту түзүлгөн. Ошондой эле Бишкекте Айтматов чыгармачылыгынын китепканасы. 1993-жылы эл аралык коомдук Айтматовду академия уюштурулуп, анын ардактуу академиктери шайланган. Ушул жылда жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008-жылы 10-июлда 80 жашын кураганда катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан.